Бул эмне жерлер? Бул айыл өкмөтүнүн ошо сайыс тарагандан бери жайытка чыккан жайыт жер болчу. Биз ошо пользованияга алганбыз жайыт жерди колдонгонго. Анан монтип таш болчу бардыгы. Мындай аңдөң таш. Ошо таштын баарын терип, анан монтип арыкты салып, бактарды отургузуп жашылдандырдык элек. Ошо 2017-жылдан бери ошо талаш сатыш болуп, маяктагы неме дачанын ээси экен ошол киши. Өмүрзаков Мухтар деген киши. Ошол булар захват кылышып бул жерди. Бир кызыл китеп жасашып, 20 адамга бөлүп берген. Бардыгы жанагы аффилированный адамдар да бири-бирине тууган, тууш, тааныш, куда сөөк. Берден ошо өзүнүн туугандарына Өмүрзаков бөлүп берди, айыл өкмөтү алды, госрегистр алды. Ошо законду бузуп, ошо жайыт жерди кызыл китеп кылып алышты. Буну кандай кылыш керек? Захват кылышты да. Биз буякты жашылдандыралы, кичине бир бактарак болсун, баарыбызга көлөкө болсун ошол жакта деген десек, мынакей ошентип тартып алышып, 2017-жылдан бери каралбай да калды. Ошо спор болуп соттошкандан беричи баардыгы тааныш, жанагы бармак басты көз кысты болуп эле жаап коюп атышат. Ошону билбейм эми кандай кылыш керек, кимге барыш керек, кимге даттаныш керек, кимге айтыш керек. Биздин ошо сөзүбүздү уга турган адам барбы экен билбей калдым. Сиздин да жериңиз бар, эмне кылдыңыз? Ооба, мен колдонуп аткам көп жылдан бери жайытты жашылдандырып, анан талаш болгондон бери көчөттөрүбүздө тиккен бактарыбызда баары курап калды. Инар эмес, же бер эмес болуп турабыз.